Орусияда жүргөн кыргыздардын укугу корголобу? Корголсо ким тараптан? Эгер соттук иши болсо жардам көрсөтүлөбү? Элчилик коргой алабы? Албетте коргойт. Элчиликтин бирден бир максаты ошол Кыргыз Республикасынын демек жарандарынын укуктарын коргоо. Демек алардын укуктарын, эркиндиктерин коргоо. Кандай гана маселе болбосун, кыргыздардын жарандары өзүнүн элчилигине келип, ошол элчиликтен өзүнүн кандай болбосун жардамын, Кыргыз Республикасынын жараныбы ошол элчиликтин ичинде Кыргыз Республикасынын жараны иштейт. Элчиликтин ичинде Кыргыз Республикасынын туусу илинип турат. Демек, анын ичинде өзүнүн баягы кирип ошол элчиликке эмне кандай гана маселе болбосун, элчилик тарабынан четсе болот. Албетте, эми кандай гана маселе болгондо өзүңүздүн жеке мындай маселелериңиздерди айтайлы башка бир маселелерди чечип бериши мүмкүн эмес. Болгону укуктук дагы бир жолу басып белгилей кетейин. Эгерде сиз ал жактан алайлы паспортуңузду жоготтуңуз, же болбосо ошол барган ошол мамлекеттин жарандары сизге, же болбосо укук коргоо органдары дейбизби, сизге мындай урой мамиле жасады. Сиздин укугуңузду мындай баспырлады. Ошол учурларда сиз элчиликке кайрыласыз. Элчилик толугу менен сиздин укугуңузду коргойт. Ал эми паспорт жөнүндө айтпадымбы? Паспортуңуз эгер жоголо турган болсо, ошол жерден элчилик сизге убактылуу Кыргызстанга жетип алышыңыз үчүн убактылуу паспорт даярдап берет. Аны менен сиз Кыргыз Республикасына келгенге толук мүмкүнчүлүгүңүз болот. Демек, сиздин сурооңузга түз жооп бере турган болсом, элчилик Кыргыз Республикасынын жарандарынын укугун түздөн түз коргоо алардын милдети болуп саналат.